echado mucho de menos. Vas a tener que confiar en mí. Бул ирет тасма таржымалы аттуу рубрикабызда Ашыктык асманында же 3 метра над уровнем неба аттуу мелодрама жанрындагы тасма болмокчу. Тасма Испания өлкөсүндө тартылып, режиссеру Фернандо Гонсалес Молина. Башкы ролдордо Мария Вальверде жана Мария Касас катары аткарышкан. Тасманын узактыгы 2 саат, ал эми жалпы тартылуусунда 8,5 миллион евро сарпталган. И ты понимаешь, что с этого момента все изменится. Все уже изменилось. Ашыктык асманында тасмасы төмөндөгүдөй сюжеттерди камтыйт. Кинодо башкы ролду жараткан Ачи менен Баби экөөнүн жашоосу эки башка нукта. Баби тартиптүү, Барселонанын престиждүү мектептеринин биринде окуган зээндүү кыз. Ал эми Ачи мушташтан башы чыкпаган, мотоцикл менен көчө жарыштарына түшүп жүргөн тентек балдардын бири. Эгер акылга таянып ой жүгүртсөк, мындай сапаттарга ээ болгон эки башка дүйнөнүн жашоосун чагылдырган кыз бала сүйүү мамилелерин түзүү мүмкүн эмес эле. Бирок негедир экөөнүн ортосунда сүйүү деген тунук мамиле пайда болот. Алар мындай тунук мамилени кантип түзүп калды дебейсизби? Кезектеги унаа жарышынан кийин Ачи достору менен чакырылбаган кечеге кирип барышып, алардын майрамын бузуп салышат. Ал көрсө Бабинин курбусу Полонун үйү экен. Ал ортодо Бабини түрүсүк деп атаганы үчүн Ачинин бетине бокалдагы ичимдикти чачып жиберет. Бул көрүнүш Ачиге жага бербей кызды көтөрүп барып, көбүккө толгон бассейнге ыргытып таштайт. Мына ушул окуядан кийин Ачи менен Баби тааныш болуп калышат. Of me now, and you know that I'm thinking of you. Baby, please love me one more time, 'cause you know that you're the only one. Же көрүүдөн башталган таанышуу жүрүп отуруп сүйүүгө айланат. Экөө өткөзгөн ар бир күн эстен кеткис, түбөлүк жүрөктө сакталып калчу да эле. Бирок Бабинин апасы кызынын эң баш алакөйдөн бала менен чогуу болуусун каалабай, экөөнү ажыратуу үчүн бүт күчүн жумшайт. Эки жаш тоскоолдуктарга туруштук беришип, жаңы жолго түшкөндө Баби Ачи менен келечегин элестете албаганын түшүнөт. Күндө кайталанып туруучу мушташтары, көчө жарыштары токтобогондуктан Баби өзүнүн апасы тааныштырган жигитти тандап, Ачини таштап кетет. Ушул жерден кинонун биринчи бөлүгү аяктайт. Ал эми жакынкы арада Ашыктык асманында фильминин экинчи бөлүгү жарыкка чыгуу алдында турат. Эң кызыктуусу Ашыктык асманында тасмасы жазуучу Федерико Мочиананын романынын негизинде тартылган. Жана ал испандар тарткан вариантына чейин италиялыктарда ушул эле аталышта 2004-жылы фильм жаратышкан экен. Бирок интернеттеги социалдык тармактарда калтырылган колдонуучулардын пикирине таянсак, испандар тарткан вариант эң таасирдүү жана чындыкка жакын жана актерлор мыкты тандалганын баса белгилешет. Мыкты актер демекчи, башкы ролду жараткан актерлор жөнүндө кыскача маалымат бере кетсек ашыкча болбос. Фильмде Ачинин ролун келиштире аткарган актер Марио Касас Испанияда абдан популярдуу. Аны көпчүлүк Антонио Бандерастын орун басары катары көрүшөт. 2011-жылы актер Латын Америкалык сынчылардын шоу жаатында эң престиждүү сыйлыгын, эң мыкты жаңы актер намына талапкерлердин бири болгон. Муну менен 26 жаштагы актер испан тилдүү Түштүк Американын бир катар өлкөлөрүндө популярдуулугун бекемдеген. Ашыктык асманында фильминин үлгүлүү, тартиптүү сулуу кыздын образын жараткан Мария Вальверде 1987-жылы Испаниянын борбор шаары Мадридде искусство менен алектенген үй-бүлөдө төрөлгөн. Үй-бүлөдө жалгыз өскөн Мария мектепке окуп жүргөндө хоп жана фанк стилиндеги музыкаларды жактырып, Нелли Фуртадо жана Нирвана тобунун ырларын көп укчумун деп эстейт. Аны көпчүлүк Голливуд жылдызы Пенелопа Круз менен салыштырып келишет. Ал роль тандоодо аябай жоопкерчилик менен кылдат мамиле жасайт. Ал эми биз жогоруда баяндаган Ашыктык асманындагы Марио Касас менен ысык мамиледе экендигин эч жашырбайт. Я счастлива. И я счастлив. А я больше счастлива. Как отсюда до Барселоны? Как отсюда до неба. А я еще счастливее. Насколько? На 3 метра выше неба.